Кээде биз каршылашыбызга эмнеге нааразы экенибизди айткыбыз келет. Мисалы, анын саясий программасы менен макул эмеспиз. Бирок биз токтоосун айтуунун ордуна кастык тилине өтөбүз. Адатта маектештин жекелигин ашкерлеп, аны эл алдында атайлап кемсинтүү максаты коюлат. Эл алдында сынган адам депрессияга түшүп, коомдон очолонушу мүмкүн. Кастык тили менен сындын ортосунда кандай айырма бар? Конструктивдүү сында адамдын жекелигине асылбай, чечүүнү талап кылган негизги маселеге басым жасалат. Негизги максат кемчиликтерди жоюу жолун сунуштоо. Объективдүү сын фактыларга баа берет. Эгер адам бир нерсени өзүнүн көз карашына же эмоциясына таянып сындаса, анда бул субъективдүү сын. Бүткөн иштин кемчиликтерин жоюу максатында айтылган сын адилеттүү сын. Сабаттуулук кимдир бирөөнүн өз пикирин негиздүү билдирүүсү үчүн тийиштүү чөйрөдө керектүү билимге жана маалыматка ээ болуусу. Мээрим тилине өт.